Талас районунда социалдык экономикалык өнүгүүсүндөгү 2025 жылдын январь-июнь айларында аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарган коллегиялык отурумда маалымдалгандай салык чогултууда иштер жакшы аткарылгандыгы айтылды. Салык төлөмдөр боюнча 2025 жылдын январь-июнь айларында бекитилген план тапшырма 6 миллиард 111 миллион 591 миң 600 сом болсо, аткарылганы 6 миллиард 545 миллион 326 миң 800 сом түзүп, 102,2%. Же берген пландан 133 миллион 735 миң 200 сомго көп аткарылып, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 миллиард 518 миллион 876 миң сомго көп чогултулган. Ал эми райондо дотациянын деңгээли өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1%га өсүп кеткен. Буга эмне себеп? Район боюнча дотациянын деңгээли 7,3% болуп, бул өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 1%га жогорулаган. Анын ичинде айыл өкмөттөр кала турган болсок, Шумкар айыл өкмөтү минус 0,6%га, Кемкол айыл өкмөтү минус 8%га, Бешташ айыл өкмөтү минус 10,5%га, Каракол айыл өкмөтү минус 11,1%га азайган болсо, Чоң Алыш айыл өкмөтү тескерисинче 16,1%га көбөйүп кеткен. Калкты иш менен камсыз кылуу максатында жумушчу орундар түзүлүп, айылдарда бир катар чакан жана орто ишканалар ачылды. Ал эми райондо жаш өспүрүмдөр арасында кылмыштуулуктун алдын алуу максатында иштер жүргөнү менен өспүрүмдөр өз өмүрүнө кол салган фактылар жок эмес. Ошондой эле бирок түшүндүрүү иштери жүргөнүнө карабастан 2025 жылдын 6 ай аралыгында жаш өспүрүмдөр 3 зомбулук жана 5 суицид фактысы катталган. Коллегияда ар бир мекеме уюмдарга келген каттарга жооп берүү, инфодокс менен иштөөдө кемчиликтер бар. Мындан тышкары келген каттарга жооп жазууда орфографиялык каталар дагы арбын экендиги айтылды. Билим берүү бөлүмүндө дагы өзүңүздөр көрүп атсыздар керек, бу жерде дагы пунктуациялык орфографиялык каталарга өтө жол берилген. Биздин каттын дареги жазылган эмес, анан администрацияга жазылганда именной эмес, Талас районунун мамлекеттик администрациясына деп гана кат жолдум. Коллегияда район акими тартип маселесин айтып, ар бир кызматкер өзүнүн милдетин так аткаруу боюнча эскертилди. Экинчиден мына коллегияга келип атасыңар. Мен билесиңер, бир гана кара көйнөк кийгеним үчүн обл администрацияда кандай уруш туккан. Бул туура талап. Эгерде биз коллегияга келип атсак, биз биринчи өзүбүздү сыйлап, дресс-кодду сыйлашыбыз керек. Мына айыл өкмөттөр маңдайында отурасыңар. Үчөөңөрдөн эме жок, дресс-код жок. Андан сырткары башка жетекчилерге дагы тиешелүү. Биринчи биз өзүбүз сыйлашыбыз керек. Анан биз мамлекеттик кызматкербиз. Башка ишиңерди кылганда, башка жумушуңарды сыртта жасап атканда мейли ал жүрө бересиңер. Ал эми коллегияга келгенде мындай өзүбүздү анан ошол жумушубузду сыйлап коюшубуз керек. Турак жайларды камсыздандыруу, суу топлоочу жайлардын учурдагы абалы, инвестиция тартуудагы көйгөйлөр боюнча да айтылды. 13% өсүү темп 118 деп атат. Бирок бул жерде салыктар аткарылып атат. Бирок единственный жерде инвестициябыз жалпы 80% болуп, 20%га былтыркыга салыштырмалуу азайып кетип атат. Азыр эми да анча-мынча жетишкендиктерди көргөзүп атабыз, бирок ушул жерде биз тактап айтып кетишибиз керек. Кайсыл айыл өкмөттө эмне үчүн инвестиция тартылбай атат деген тариздечи кийинки коллегияга дайындыкты көрүүдө. Анткени салыктар жакшы, кайдан түшүп атат, курулуштар кетип атат. Балким бул жерде стат менен биргеликте иштеген эместир да. Катталбай калгандыр. Ошолорду биз иликтеп, тактап, талдап чыгышыбыз керек. Мындай артка кетиши мүмкүн эмес да. Аны кайрадан иликтеп чыгышыңарды мен талап кылам да. Танытбек карап чыккылам. Стат менен биргеликте. Айтып атам, курулуш өсүп атат, салыктар өсүп атат. Кайдан жайдан инвестиция артка кетип атат. Бул бир. Жыйындын соңунда ишиндеги айрым кемчиликтер үчүн бир катар жетекчилерге жана айыл өкмөт башчысына ооз эки эскертүү берилди. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Талас району.